Так, бисмилля, алхамдулилля. Бүгін 4 апрель 2022 жыл Жалал Абад шаарындабыз. Бияк карындашты көптөн бери тааныйбыз. Бизден анча-мынча азык-түлүк жардам алып турат. Акыркы жашаган жери дачада жашайт эле, 5 баласы бар. Жолдошу жок. 2 баласынын атасы каза болгон. Биз муктаждыгын жакшы билебиз. Акыркы жашаган жерде шарт өтө начар эле. Ал жерден да чыгышка мажбур болуп, бир дагы Сузактын бир айылына көчкөн эле. Ал жерден да чык деп бүгүнкү күндө азыр бүгүн чыгыш керек экен. Ошол бияк карындаш бүгүнкү күндө квартирага өтө муктаж. Жакшы квартиралар немесе квартплаталар кымбат. Ошого биз ушу карындашыбызга неме квартира керек же квартплатасын төлөшүш керек болуп атат да, же убактылуу бир жерде жашап туруш керек болуп атат. Азыр балдарың 5 өө? Ооба, 5 балам. Жаштары канчада? Эң кичинекей 6 жаш, 2 класста окуйт, 3 класс, 7 класста окуйт. 7 класс. 2 балаң атасы каза болгон эле? 2 баламдын атасы каза болгон. Ал балдарың жашы канчада? Жашы 14-та, бирөөсү 13-та. 13-та. Өзүң иштебейсиң, ден соолукка байланыштуу? Ден соолукка байланыштуу. Боор ооруйт, түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө кирешең да жок, Азыр эмне болуп атат? Көчөгө да калыптасың ушунда? Ошондо көчөдө калдым. Мен бүгүн акыркы күн чыгып кеттим эле деген. Квартирага киргизип туруп, кайрадан өзүмө керек болуп калды деп туруп, давай бошот деп атат, Жалал Абадтын тегерегинде квартира болсо, ошо урматтуу мусулман бир туугандар, неме квартира карашып коелу бияк карындашыбызга. Сөзсүз көчөдө калып атат балдар мененчи.